Саламатсыздарбы? Мен Оросбек кызы Жаркынай, Нарын областынын Актала районунун Чолок айыл айылынын тургуну болом. Биздин айылда кооз жерлер аябагандай көп. Алар Кашка суу, Бел кырчын, Кыз коргон, Туз таласы, Ак шыйрак, Ак сай жана ошондой эле Шырдакбектин чеби. Булардын ар биринин тарыхын айтып кетсек аябагандай көп. Ошондуктан мен сиздерге бирөөсүн гана айтайын. Ал Шырдакбектин чеби. Анда эмесе угуп коюңуздар. Шырдакбектин чеби Борбордук Теңир тоодогу Ала Буга суусунун оң өзүндө Актала районунда жайгашкан. 10-15 кылымдарга таандык. Аталышын 18 кылымдагы Баатыр Шырдакбектин ысымы менен байланыштырсак болот. Бул чепти 1945 жылы Бернштам изилдеп, отуракташкан үлгүдө бир нече турак жай комплексинин орун алгандыгын аныктап чыккан. Чеп 4 жарчы формада салынат. Сакталып калган дубалдардын бийиктиги 6 метрге чейин жетип, баксадан курулат. Дубалдардын узундугу 117 метрге чейин жетет. Чептин дубалдары, бурчтары, эшиктери мунаралар менен бекемделген. Мунаралардын боорунда жаа атуу үчүн тешиктер жасалган. Жана ошондой эле чепти айланта туурасы 20 метрдей аң касылган. Шырдакбектин чеби Фергана кырка тоосу аркылуу өзгөн тараптан каттаган байыркы кербен жолунун боюнда жайгашкан. Бернштамдын пикири боюнча айтсак, бул жерде түрк башкаруучусунун төбөлдөрү орун алып, анын айланасына Ферганадан көчүп келгендердин турак жайлары жайгашып салынган. Шырдакбектин комплекси соода жолунун боюнда жайгашып, ал жерден орто кылымдарда Жамандабан аркылуу Арпа өрөөнүнө, Байбиче тоо жана Калкабар аркылуу Ат башы өрөөнүнө чыгууга, дагы башка жолдор менен Кочкор өрөөнү, андан ары Ысык көл жана Чүй өрөөндөрүнө жетүүгө мүмкүн болгон. Чеп тик бурчтуу дээрлик чарчы келет. Капталдары дүйнөнүн 4 тарабына карайт. Түндүк жана түштүк дубалдардын узундугу 120 метр, чыгыш жана батыш тарабы 117 метрге чейин жетет. Чептин дубалдары жакшы сакталган. Дубалдардын түбү жогору жагынан караганда бир аз калың, ошондуктан алар кесилген жеринде трапеция түрүндө көрсөтүлөт. Батыш жана түндүк дубалдардын бет жагында 3 мунара тургузулган. Ар биринин кесилген жерин орто эсеп менен карасак 5 метрди түзөт. Чыгыш дубалдагы мунаранын туурасы 24 метр, анын 8 метри дубалдын ичи менен өтөт. Азыркы учурда топурак толуп калган массивдүү мунаралар бузулуп, ичи көңдөй боюнча калган. Бул жөнүндө сакталып калган бир нече согуштук көзөнөктөр айтып турат. Алардын ылдыйы жазы келет. Чыгыш дубалдын бетиндеги түндүк чыгыш мунарада согуштук көзөнөктөр бүтүн бойдон сакталып калган. Мунаралардын ичинин көңдөйү болгондугунун түндүк батыш мунарадагы оюлган жеринен анын ылдый түшүп калган төбөсү көрүнөт. Дубалдын үстүнө парапет орнотулган керек. Дубалдын үстүнкү кыры тиштер менен корголгон. Тиштердин ортосу иш жүзүндө согуштук көзөнөктөр катары пайдаланган. Эми хан Шырдакбек туурасында айта кетсек, уламыштарга караганда Кыпчак уурусунан чыккан баатыр өзүнүн элин калмак баскынчыларынан коргогон. Ал айкөлдүгү, акпейилдиги, жоомарттыгы, өзү минип жүрчү боз чоргосу менен эл ичинде айтылып калган. Элдик уламыштарда бел кырчындан, жер асты менен арчадан жасалып коюлган ноо менен 3-4 чакырым жерден сепилдин ичине суу киргизип, жоо келген кезде канча убакыт болсо дагы чептин дарбазасын бекитип алып, эч кимге сурак бербей жата берген деп айтылат. Канчалаган кылымдар өтсө дагы Шырдакбек ооздон оозго, муундан муунга айтылып келе жатышы, анын чебинин сакталып турушу хан Шырдакбектин реалдуу жашап өткөнүн айгинелейт. Азыркы учурда чептин дубалдары убакыт өткөн сайын урап, боз дөбөлөргө айланып бара жатат. Үстүнөн мал жандыктар тебелеп, мүмкүнчүлүк болсо айланасын бекемдеп тоосуу менен мындай тарыхый жайларды сактап калууга болот эле. Азыркы учурда урандылары гана калган, бирок элдин демилгеси менен, айыл өкмөттүн демилгеси менен азыркы учурда заманбап курчалып турат жана бир өзүнчө базага айланган.
Буларды биз атайын гид тандап, анын аркасында биздин чепке ар кандай туристтерди алып келип, айылыбыздын кооз жерлерин көргөзсөк, бул биринчиден Кыргызстандын туризминин өнүгүшүнө салым болот. Экинчиден биздин мурда тарыхта кандай адамдар болгондугу жана кандай адамдар жашап өткөндүгү жөнүндө эң чоң тарыхый нерселерди айтып жана далилдеп бере алабыз. Мен силерге Шырдакбектин чеби жөнүндө айтып бердим. Биздин айылга туристтерди тартуу максатында биз ушул тарыхый чепти алсак болот. Эгерде бул чепти көрүүнү каалагандар болсо, келип өз көзүңүздөр менен көрүп, экскурсия жасап жана дагы туристтерге сунуштаганды унутпаңыздар. Кыргызстандын туризминин, маданиятынын өнүгүшүнө ар бирибиз салым кошолу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.